Pfizer'de заключение бергенибизде Коронавирусқа қаршы вакцина учурда медицинаның ең чоң жетишкендиги катары саналууда. Кытай өкмөтү Кыргызстанга гуманитардык жардам катары COVID-19 илдетине каршы 150 000 доза Sinopharm вакцинасын акысыз берди. Эмдөө иштери март айынын аягы, апрель айынын алгачкы күндөрү башталат. Буга ылайык Кыргызстандын ар бир региондорундагы медицина кызматкерлерине эмдөө боюнча окутуулар башталды. Кыргызстан боюнча болжолу менен 700дөн ашуун уже врачтар окуудан өтүлөт да. Бул деген именно вакцина жасай турчу вакцинаторлар жана вакцина менен тиешеси бар адамдар окуудан өтүп жатат. Социалдык тармактарда министрликтин баракчасында да айтылып жатат, бул вакцинаны именно ушу вакцинаны жасап жүргөн адамдар гана саят деп, ошон үчүн биз буларга дагы кайра ушул окуулар өткөзүп жатабыз. Эмдөө алгач Бишкек шаар менен Ош жана Чүй облустарында башталат. Мындан улам Ош шаарынын тургундарына вируска каршы эмдөөгө даярсызбы деген суроо салдык. Оору деле каяктан чыкканы белгисиз болуп калды го. Эми билбейм да, балким вакцинанын ичинде деле кайрадан оорууну күчөтүп берүүчү зыяндуу бирдемелер болушу мүмкүн. Мен үчүн шектүү нерсе. Карама каршы информация болуп атат. Ошол эле медиктердин көбү ишенбейт. Алдын алыш керек да, бул профилактика деген нерсе да. Ооруп калган аркасында жүргөндөн көрө алдын алган жакшы. Элди түйшөлткөн COVID-19 оорусуна каршы эмдөө 1 жума аралыгында башталат. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун адистери вакцинаны сактоо үчүн кампалар даяр экендигин айтышат. Эмдөө вакциналары үчүн Оштогу номер 8 жана номер 10 үй бүлөлүк медицина борборлору даярдыктарын көрүшүүдө. Вакциналар коронавируска каршы эмдөөчү вакциналар келүүсү боюнча даярдыктар көрүлүп бүткөн мурун эле мына азыр складта айтып кете турган болсок, вакциналар келсе сала турган складыбыз, ошондой эле холодовой цептеп коебуз. Ар бир алып кеткен адамдар холодовой цепти сумочкаларга салып кетет. Ал холодовой цептерден бери даяр вакцина кое турган. Кыргызстан боюнча 150 000 доза келген. Мен ойлойм, бизге түштүк регион, чоң регион деп жетиштүү түрдө эле келет. Биз турган жер Ош облустук жана Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун вакциналарды сактоочу кампасы. Бул кампада түрдүү ооруларга каршы дагы вакциналар сакталат. Буга чейин Кыргызстанга Кытайдан жардам катары COVID-19 илдетине каршы вакциналар алынып келинген. Эгер Ош шаарына дагы бөлүнө турган болсо, алгач медициналык кызматкерлер, андан кийин мамлекеттик кызматта иштеген жарандар, андан кийин 65 жаштан жогорку карыялар эмделет. Эртөштүк Нурбек уулу, Маруф Шакиров, Ош Перим жаңылыктары.